Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'da ve ba'd. Hurmatlı tuğanlar, Allah Teala Kur'an'da aytat: "Şahru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an." Ramazan ayı Kur'an düşkön ay deydi. Hurmatlı tuğanım, Ramazan ayı bu Kur'an'dın düşkön ayı. Cebrail perişte arqılı Allah Teala Kur'an'dı Paygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'e düşürgön. Kur'an, бұл Ramazan Kur'an'dın ayı. Kur'an'ı көп оқи тұрған ay. Сахабалар Осман ибн Аффан радиаллаху анху Рамазанда күнүгө Kur'an'ды bir жолу хатым кылып турган. Кейбір сахабалар ар 2 күндө bir хатым кылып турган. Кейбір сахабалар 7 күндө Kur'an'ды bir жолу хатым кылып турган. İmam Şafii rahimahullah Ramazanda Kur'an'ды 60 жолу хатым кылган экен. Урматтуу тууганым, бул ай Kur'an'дын айы. Сиз дагы эгер Kur'an окуй ала турган болсоңуз, хатым кылыңыз, урматтуу тууганым. Күчүңүздүн жетишинче хатым кылууга аракет кылыңыз, тууганым. Эгерде Kur'an'ды билбесеңиз окуганды, арабча тамгалардын, Kur'an'дын түп нускасынан окушту билбеген болсоңуз, анда бул ыйык айда, Kur'an түшкөн айда, анда Kur'an окуганды үйрөнүңүз. 28 тамга бар, тууганым. 28 тамганы күндө 2ден тамга алсаңыз, 14 күндө тамгалар жаттап коесуз. Же Рамазандан алдын Kur'an үйрөнүп баштаңыз, Рамазанга келгениңизде Kur'an'ды жай-жай хатым кыласыз, урматтуу тууган. Эгер бул дүйнөгө келип, эң улуу кат болгон Аллах Тааланын бизге жиберген катын, Аллах Тааланын бизге жиберген китебин анда окуй албай бул дүйнөдөн өтүп кете турган болсок, кандай өкүнүчтүү, тууганым. Бош убакыттар толо. Kur'an үйрөнүүгө бош убакыттар толо, тууганым. Убактым жок дешиңиз мүмкүн, бирок башка нерселерге, бош сөздөргө, бекерден бекер жыйналып отурганга убакыт табасыз, бирок сизди жараткан Аллахтын сөзүн окуганды үйрөнгөнгө кантип убакыт таппайсыз, урматтуу тууганым. Урматтуу тууганым, азыр деле кеч эмес. Тамганы үйрөнүп баштаңыз, Рамазандан кийин дагы улантып, кийинки Рамазанга Кудай кааласа, сиз дагы Раббиңиздин Куранын ачып, кийинки Рамазанда хатым кыла турган болосуз, урматтуу тууганым. Имам Малик рахимахулла айткан: эң жалкоо адам Рамазанда Куранды bir жолу хатым кылат деген. Хатым деген, урматтуу туугандар, Куранды башынан аягына чейин окуп чыгууну хатым дейт, урматтуу туугандар. Эң жалкоо адам Куранды bir жолу хатым кыла турган болсо, анда Куран окубагандар, Куран окушту билбегендер анда кандай адам болот, урматтуу тууганым. Келиңиз, бүгүндөн баштап тамга үйрөнүп баштаңыз, мечиттерге барыңыз. Сизге Куран окуганды үйрөтүүчү балдар бүгүнкү күндө толо. Барып кичине жакшы мамиле кылып, күндө bir тамгадан үйрөнсөңүз, тууганым, кийинки Рамазанга чейин сиз Куран окуп каласыз, урматтуу тууганым. Аллах Таалам баарыбызды ушул Куран түшкөн айда өзүнүн Куранын сүйүп окуй турган пенделеринен кылсын, көп Куранды хатым кыла турган пенделеринен кылсын. Рамазан айында эле эмес, башка айларда дагы Куранды тынбай хатым кыла турган пенделеринен кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.